Президенттин маалымат катчысынын атын жамынган шылуундар пайда болду. Президенттин маалымат катчысы Ербол Султанбаев телефон шылуундарынан сак болууга чакырат. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасап билдирди. Кымбаттуу достор, акыркы убакта менин атыма жамынып, белгисиз адамдар ар кимге аркыл өтүнүчтөр менен чалып жаткан учурлар көбөйгөнүн эскертип койгум келет. Достор, силерден сураныч, телефон шылуундарынан сак болуңуздар деп айтылат Султанбаевдин билдирүүсүндө. Социалдык түйүндөрдө жамааты коопсуздук келишим уюмунун алкагындагы макулдашылган миссия менен Казакстандын аймагына барган тажик аскерлеринин видеосу жарыяланып, көпчүлүктүн көңүл чортонунда болууда. Интернет колдонуучулар Индиянын боевик тасмалары бери жакта калды деген сыяктуу тамаша пикирлерин жазышууда. Белгилей кетсек, жамааты коопсуздук жөнүндө келишим уюму кабыл алган чечимге ылайык Тажикстан Казакстанга 200 аскер кызматкерин жөнөткөн. Эске салсак, 6 январга караган түнү президент Касым-Жомарт Токаев Алматыда башаламандык уюштургандарды сырттан даярдалган террордук банда деп атап, кырдаалды турукташтыруу үчүн ЖККдан жардам сураган. Андан соң уюмдун жетекчилиги тынчтыкты орнотуучу күчтөрдү жөнөтүү чечимин кабыл алган. ЖККнун күчтөрү аскердик инфраструктура жана башка объектилерди кайтаруу үчүн барган болчу. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Карим Масимовго карата бийликти күч менен басып алуу беренеси боюнча иш козголду. Бул тууралуу Спутник Казакстан жазды. Маалым болгондой, Масимов Казакстандагы массалык башаламандыктардан кийин 2 айга тергөө абагына камалган. Ал мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып кармалган. Анын артынан анын мурдагы 2 орун басары да кармалган. Азыркы учурда Карим Масимовго карата жаңы айыптар тагылып, ал өзүнүн кызмат абалынан ашыкча пайдаланган жана бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген беренелер боюнча иш козголду. Бишкекте 1007 лифт колдонуу мөөнөтү өтүп кеткен абалда иштейт. Бул тууралуу Бишкек Горлифт ишканасынын директору Майрамбек Саманчиев бүгүн 13 январда Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында айтты. Алар авариялык абалда эмес жана коопсуз. Шаардык бюджеттен 2021 жылы 26 миллион сом бөлүнгөн. Буга 20 лифт оңдолгон. 2020 жылы 21 миллион сом бөлүнгөн. Бир лифти орнотууга ортошо 1 миллион 200 миң сом коротулат, деди директор. 11 январда Бишкектин Улан 1-Кечи районунда эркек киши лифтке кыпчылып калып каза болгон. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев Ысык Көл облусуна курула турган Асман шаарынын курулушуна каршы пикирин соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында, Асман шаарын баштоодон мурда элдин пикирин угуш керек. Асман шаары боюнча экологиялык экспертиза шарт. Жергиликтүү элдин пикири өтө маанилүү, алардын руксаты керек. Ысык Көлдө 540 миңге жакын эл жашайт. Асман шаары 500 миң адам ылайыкталат дешет. Долбоорду көрө элекпиз. Биринчи эмне курулат, качан башталат, инфраструктура кандай болот, акча кайдан келет? Баштап коюп токтоп калбайбы? Суроолор көп, жооп алмайынча иш башталышына каршымын. Кылмышка шектелген жарандын да жетекчи болушу такыр эле болбогон нерсе. Улуттук деңгээлдеги проекттер жалпы элдик талкууга коюлуп, анан гана башталышы керек. Туура, так, ишке ашса эң сонун иш-чара деп билдирди Төлөбаев. Казакстандын чек ара кызматкерлери 4 Борбордук Африка Республикасынын жаранын кырмады. Бул тууралуу Спутник Казакстан кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, жалпысынан 8 чет элдик жаран башаламандык уюштурууга шектелип кармалды. Алардын 4-ü Борбордук Африка Республикасынын жарандары. Азыркы учурда алардын башаламандыктарга катыштыгы бар жоктугу аныкталууда. Мына тайлар мияга түшүп кеттир, группага жөнөтүп койгула. Видео Сузак районундагы Ынтымак айылында Когарт дарыясынын жээгинде тартылган. Таш заводунун калдыктары төгүлгөн бул жерге Уркуя Эркинбаеванын 7 тайы түшүп кеткен. Баткакка түшүп кеткен жаныбарларды жергиликтүүлөр экскаватордун жардамы менен алып чыгышкан. Мына кооптуу болгон үчүн мен тайларын түшүп мына өлүмгө чейин учуруп атпайбы? Буга эми жаш балдар, мас абалында жүргөндөр түшүп кетиши мүмкүн. Онун кепилдигин ким берет билбейм. Бул маселе боюнча Уркуя Эркинбаева 2 жылдан бери барбаган жери, какпаган эшиги калбаганын айтат. Тиешелүү кызматтарга кайрылганы менен тыянак чыкпай, Ташбулак айыл өкмөтү тарабынан 5 миң сом айыппул салынат деген жазуу гана илингенин белгилейт. Бул саздак болгон жерле мына кийинки мезгилдерде
таш заводдор көбөйүп кетти. Таш заводдордун ушу саркынды таштан чыккан отход сууларын каяка төгүшүн билбей, ушул жака эле ошол жерде жергиликтүү тургундар менен договор кылып алдык. Кимдин кызыл китеби болсо ошо менен договор кылып алып акча төлөп коюп эле төгүп кетип атат. Же алар тосмолор менен тоспойт, ушу каалаган нерсесин жасап атат азыр. Сузак районунун айыл өкмөттөрүнүн территориясына ушул күнгө чейин төгүп келип атат. Буга токтотуп тыюу сала турган орган барбы, жокпу? Дарыянын жээгинде ар түрдүү калдыктар унаалар менен 1 чакырымдай узундукта төгүлгөн. Маселе боюнча Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы Нурбек Самидиновго байланыштык. Самидинов кызматка келгиче эле аталган жер ижарага берилгенин айтып, мал жандыктардын ээси да көзөмөлдү күчөтүшү зарыл болчу деп эсептейт. Мен азыр отурушта элем да, бирок азыр бүгүн комиссия чыкты райондон. Ошол яман иштеткендерге эскертүү берип, бүгүн кашалай турган болушту. Алар арендада турган жер экен. Яман толтурабыз алган экен. Алар өзү мындайда, алар өзү жана дөң экен. Просто тайлардын азыр күндө малдарды кыштын 15-и караш керек да ар бир адам деле өзү. Ал эми таш заводдун ээси аталган Муратбек Каримжанов бул аймакка калдыктарды төгүүгө уруксаты бар экенин айтты. 3-4 күндөн уже айыр тосулуп неме кылынат. 2019 мен узарткам, андан мурун да 5 жыл иштеткенмин. Андан мурун темир теректер менен тосконмун, урдап кетишкен. Азыр ошо тосмо болбойт деп, азыр ошо Сузак администрация тарабынан эскертме берди. Муну 1 жуманын ичинде сетка менен тартып тосо турган болдум. Уркуя Эркинбаева Сузак районунун акимине чейин маселе менен кайрылган. Райондук администрация тарабынан комиссия түзүлүп, бүгүн жеринен маселе менен таанышып кайтканы белгилүү болду. Комиссия жеке ишкер Каримжановго өзүнчө милдеттенмелерди коюп, корутундуусун чыгарган. Анан эми ал жерде Ташбулак айыл өкмөтүнөн 7 жылдык мөөнөт менен ижарачы буну келишим менен жерди алган. Эми bundan бияка мал жандыктарга, башка нерселерге кооптулуу тийбейт. Азыр ижарачы өзүнүн түшүнүк катында бизге жооп берди, биздин комиссияга. Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысынын дагы өзү барып катышты. Bundan бияка эми залакасы тийбейт. Бакытбек Сүйүнбаевдин айтымында бизге өзүн Бишкектемин деген таш заводдун ээси Муратбек Каримжанов 13 январда түшүнүк катты жазып комиссияга берген. Анын негизинде калдык төгүлгөн аймакты тосуу үчүн 3 күндүк мөөнөт берилген. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.